Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Кыргыз-тажик чекарасы боюнча өз позициясын билдирген депутат эсиңизде болсо керек. Султанбай Айжигитов мандатынан ажырап калса таң калбагыла. Бул тууралуу генералыбыз Камчыбек Ташиев өз оозу менен айтты. Унааларды одарып, от менен объекттерди талкалап, Түркияда болуп жаткан митингди жакындан чагылдырып беребиз. Оштогу Снонс болуп жаткан көчөлөрдүн бири ремонт болуп толугу менен бүттү. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Hola, hola, hello. Du Marcel Hotel, allo. Assalamu alaikum, сүйүктүү достор, мекендештер, Манас ТВ каналынын катталуучулары, барыңыздарга чоң салам. Туугандар, мени тааныгандар бар, тааныбагандар бар, тааныштыра кетсем өзүмдү. Менин атым Сабира, Датка каналынын алып баруучусу Соломтандар. Бизде азыркы учурда өтө сонун оюн аяктап калды буйруса, азыркы учурда 450 гана билет бар. Жашын эле азыр Манас ТВдан өткөн подписчиктерге 2 билет алсаңыздар, 3-чү билети белек катарында беребиз. Ошондуктан кирип бардыңыздар, билет алыңыздар. Жашын эле пристердин ар бирине токтоло кете турган болсом, туугандар, 3 автоуна коюлган Kia Optima биринчи машинабыз. Kia Optima жылы 2019, полная комплектация. Акчасын алам десеңиздер 1,5 миллион берилет, туугандар. Экинчи автоунабыз Gets'in жылы 2010, состояниясы жакшы, туугандар. Доставка минсеңиздер болот, жол болсом бардык машиналарыбызды арендага берип койсоңуздар, силерге күндүк акча алып келип турат. Үчүнчү автоунабыз Портердин жылы 2008, состояниясы сонун, акчасы 400 000 болот. Машиналардан сырткары акчалай сыктар коюлган, ар бирине токтоло кете турган болсом, 2 конвертте 50 000ден, 5 конвертте 20 000ден, 10 конвертте 10 уюлдук телефон, 100 конвертте 5 000ден, жана ошондой эле iPhone 16 бар. iPhone 16-ны эң көп билет алган адамга белек катарында берет, ошондуктан көбүрөөк билет алганга аракет кылыңыздар, бирок албетте үй бүлөлүк бюджетке зыян тийбеген абалда гана. Билеттерди алган сездер экранда көрсөтүлүп турган номерге кайрылып алсаңыздар болот. Ушул номерге WhatsApp жашын эле Сбербанк байланышкан. Биринчи Сбербанк ашыгын саласыздар, WhatsApp'тан чекти жөнөтөсүздөр, аты жөнүңүздү жазып коесуздар, мен силерге бир сутканын ичинде билетиңиздерди жазып берем. Эгерде Кыргызстандан алган болсоңуздар, WhatsApp'ка жазыңыздар, мен силерге банктын нөмүрүн жөнөтөм. Баарыңыздарга оомат каалайбыз, туугандар. Ошондуктан өзүңүздөрдүн ооматыңызды сынап көрүңүздөр, жашын эле 1,5 миңден арты менен ушундай машиналардын ээлери болушуңуздар мүмкүн. Баарыңыздарга ийгилик, Датка каналында күтөбүз. Футболда таңдаш, сыртта доспуз. Кыргызстандыктар беттештен кийин өзбек күйөрманына белек берди. Ташкентте өткөн Өзбекстан менен Кыргызстандын футбол боюнча беттештен кийин кыргызстандыктар өзбек күйөрманына калпак кийгизип коштошушту. Анда эки элдин достугунда азалган жаштар оюн таласында атаңдаш болсо сыртта дош экендигин белгилешти. Айта кетсек, 20 мартта дүйнө чемпиондугуна тандап алуу оюндарынын алкагында футбол боюнча Кыргыз улуттук курамасы Өзбекстан менен беттешкен. Видео менен Азамат Абсаттаров бөлүштү. Кыргызстан менен Өзбекстан бир гана бул футболдо атандаш болгону менен футбол бүткөндөн кийин мына меймандоштугубуз бекем болсун. Мына Кыргызстандын баш калпагыны өзбекстандык биздин агабызга белек катары кабыл алып. Эки элдин достугу үчүн футболдон кийин күйөрмандар мына Кыргызстандан келген достугубузда Бекем болуп жүрөбүз. Молодец, Манас деген жигит мына уюштуруп жигиттерди алып келди. Молодец, шундай ынтымак болсун. Молодец, красавчик. Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаев президент Жапаровго ыр менен кайрылды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаев Садыр Жапаровго кайрылды. Ыр түрүнө жазылган кайрылууда Сагынбаев президенттин кабыл алуусун өтүнгөн. Садыр аба,
Буларыңар аша чаап кетишүүдө, рейдерлик кол салууга өтүшүүдө, кабыл алып өнүмдү укпасаңыз, сизди шылтап, күчкө салып чечишүүдө. Бандиттерби өкмөттүн адамдары, мынча паска түшөбү адамдагы, пастык эмей эмини айтыңызчы, балдарыма чейин түшкөн кадамдары. Мейли бүгүн көбүшсүн майдаланып, сизди алдап, учурдан пайдаланып, унутпасын мага кылган зулумдугу өз башына келерин кайталанып. Садырова, Сооронбай Жээнбековдун мени сындырууга аракет кылып ишке ашпай калган мыйзамсыз планын сиздин кол менен ашырганы жатышат деп жазылат кайрылууда. Мушкер Конор Макгрегор президенттик шайлоого катышаарын жарыялады. ММА'дин экс-чемпиону, UFC уюмунун экс салмак категориясындагы мурдагы чемпиону Конор Макгрегор 2025-жылдын ноябрында өтө турган Ирландиянын президенттик шайлоосуна талапкерлигин коюу ниетин билдирди. Макгрегор өзүнүн шайлоо кампаниясында негизги басымды өлкөгө башпайнек издеп келген иммигранттар үчүн шарттарды жеңилдетүүчү мыйзамга каршы күрөш жасай турганын айтты. Анын пикиринде Ирландияда чет өлкөлүктөр жетишерлик деңгээлде көп болуп калды. Ирландия улуттук өз алдынчалыгын жоготуп коюу коркунучунда деп жазды ал социалдык тармагында. Трамп АКШ менен Украина жакын арада минералдар боюнча келишимге кол коет. АКШнын президенти Дональд Трамп жакын арада Киев менен Вашингтон сейри кездешүүчү минералдар жана табигый ресурстар боюнча келишимге кол коерун билдирди. Ал келишимге ылайык Украина өкмөтү мамлекетке таандык жаратылыш ресурстарын сатуу аркылуу түшкөн кирешенин 50%-ын АКШ Украина башкарган кайра куруу боюнча инвестициялык фондко бөлүүгө милдеттендирилген. Украина тарап азырынча бул боюнча комментарий бере элек. Булак Азаттык. Кандай бардак болчу эмес. Сонун жол болуп калды, Кудай кааласа. Пробка болчу, мурабыларын коюп койсо. Я. Оштогу негизги көчөлөрдүн бири ремонттон кийин колдонууга берилди. 21 мартта Ош шаарындагы Курманжанатка менен Ленин көчөсүн байланыштырган Аман Асранкулов атындагы көчө оңдоп түзөөдөн кийин колдонууга берилди. Маалымдагандай мэр Жеңишбек Токторбаев жаңыдан асфальт төшөлгөн жолду көрүп чыкты. Көчө 4 тилкелүү болуп кеңейтилип, бир тараптуу унаа кыймыл үчүн ачылды. Буга чейин аталган көчөдө мыйзамсыз жана убактылуу курулган курулуштар, тосмолор алынып салынган. Тротуарларды, ала токторду куруу, күн энергиясы менен кубаттанган жарыктандыруу системасын орнотуу иштери жүргүзүлдү деп айтылат маалыматта. Көрсөңүздөр болот, мына жарыктандыруудагы мындай бир пилотный вариант болду да. Мына солнечный освещениелерди койдук. Бул күндүзү кечке заряд алат, түнү жарык берет. Андан сырткары лотоктордун да алмаштырдык ирригациясын. Тетиги тротуарларын оңдодук. Андан сырткары жанагы озеленение болду. То есть арчалар тигилди. Анан жанагы урматтуу президент айтып кетпедиби, 2 миллиард сом деп, 2 миллиард сом деп. Ошо 2 миллиард сомго Сүйүнбаева, көчөлөрдүн атын айтып коеюн, Сүйүнбаева 49 Достук, Санкт-Петербург. Так, экинчи улица Атабаева, улица Мамырова, Дуалиева. Так, үчүнчү көчө 47 көчө Достук, Атабаева, До Абжалиева. Сиз баягы жаш баланы уруп коюп, бир жаш баланы 17-жылы, мына мен могул жер жазылган, ошо таппай атпайм, кагаз көйүп кетип. 17-жылы бир жаш баланы уруп коюп, анан кийин ушу өзүңүздүн бир туугандарыңыз жалаң сот системасы иштейт экен, тияк-бияк болот экен, баягы хулиганствону башка эмеге статья которуп отуруп, анан кийин жанагы срок өттү деп туруп, анан сизди бошоткон турбайбы? Кылмыш жоопкерчилигиненчи. Бирок ошол өзүңүздүн кылмыш жоопкерчилигине тартылган справкаңызды сиз Центр избиркомго бербепсиз. Мен эсептеп чыктым, карап чыктым муну дагы. Мен муну кертең Султанбай Абдрашитовичтин мандатын алып койсо, таң калбаңыздар. Центр избиркомго. Мен запрос үчүн өттүм. Ушундай справка барбы десем, аларда жок экен. Мыйзамда мынтип жазылып турат. Следует отметить, что согласно статье 61, части 1, пункта 2 Конституционного закона Кыргызской Республики о выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кеңеши Кыргызской Республики, кандидат Султанбай Айжигитов при регистрации в качестве кандидата в депутаты Жогорку Кеңеши Кыргызской Республики был обязан указать все обстоятельства о своей имеющейся судимости или привлечении к уголовной ответственности. Однако Султанбай Айжигитов целенаправленно скрыл
в анкетных данных вышеуказанные факты при подаче заявления в СИК Кыргызской Республики на регистрацию в качестве кандидата в депутаты Жогорку Кеңеш Кыргызской Республики в октябре 2021 года. При этом, согласно статье 46 Конституционного закона, регистрация избранного кандидата отменяется в случае подтверждения фактов сокрытия кандидатом сведений о его привлечении к уголовной ответственности и признания судами виновным в совершении преступления. Урматтуу депутаттар, мен муну артынан айтып койдум, мен уже запросты жөнөттүм. Сөндүрбөгөм өткөндө маган айтырып бериптир, биз бүгүн карап атабыз. Мен айтып карабагыла дедим. Эгер силер мен ратификацияга чейин барып карап туруп, Айжигитовдун мандатын алып койсоңор, анда элдин баары айтат. Булар ошо ратификацияга коркуп кетип алдырып койду окшойт депчи. Мына мыйзамды бузгандыгы боюнча фактыны мен сөндүрбөгөм бердим. Азыр Кудай буйрса ратификацияны өткүзсөк, президенттерибиз колду койсо, обмен нотами болсо, мыйзам күчүнө кирсе, анан кийин мен повторный запрос жөнөтөм Сендирбекомго. Султанбай Абдрашидович, сиздин ошол бекитип койгон, могул кылган кылмышыңызды бекитип койгон анкетте данныйларыңызды жазбай койгондугуңуз үчүн бул мыйзамдын талабы. Муну да коомчулук билип алыш керек. Эртең ойлоп жүрүшпөсүн, буну таши преследовать этип. Мен эч ким преследовать эткен жокмун. Мыйзамды раз мыйзам боюнча иштейбиз дейсизби? Давайте по закону будем работать. Все, в соответствии с нашим законодательством вы сокрыли свои преступления. В соответствии с этим ваша регистрация отменяется. Ну, законно так написано. Я не знаю, Сендирбеком какое решение примут. Но законно так написано. Так, я по вас закончил.